Assalamu alaikum damla deyт, wa alaikum assalam rahmatullohi barakatuh. Bizde adamдарды кабырга коюуда баптисттер дагы барып калат. Ошолор барып топурак салып кабырда жүрсө болобу дейт. Эми негизи мусулман адам кайтыш болгондо ал жерге мусулман адам гана барыш керек, Кудайдын мээрими мусулмандарга гана түшөт. Бирок ошол баптист болуп, баптисттин тууганы кайтыш болуп, ошол адам барганда иманга келип калуу үмүтү болсо, анда барса зыяны тийбейт. Анткени болбойт сага деп, арам деп туруп таштап койсок, биротоло мусулманчылыктан көңүл калып, кой булар менен катташпаш керек экен деп, биз корс кополдук кылганда, башкалар жакшы мамиле кылып туруп, баптисттер дагы илип кете турган болсо, андан көрөп барып ошол жерде жаназаны көрүп, көз менен көргөн бөлөк да, ошол жерде иманга келип калгандай мындай бир үмүттөр болсо, анда барсын, анда тыя албайбыз. Анан жок, өтө катуу бекемделип, барган менен мусулмандарды шакаба чегип, шылдыңдап, жөн турбаса, анда баргызбаш керек ал нерсени. Бул эми ынсаптуулукка, бул ушул жердеги дамлылардын кеңешине муктаж болгон маселе да бул. Кудайдын мээрими негизи мусулмандарга түшөт. Ошон үчүн эмне үчүн адамдар баптист болуп кетет билесизби? Башка динге кирип кетет. Себептери көп. Бирок биз мусулман катары алардан дагы көбүрөөк ага жакшы мамиле сүйлөшүбүз керек. Жылуу сөз сүйлөшүбүз керек. Жакшы мамиле кылышыбыз керек. Муктаж учурда жардам бериш керек. Алар дигилердин жардамын илейип калбаш керек. Динибизди туура көрсөтүш керек. Ошондой кирип кеткендерден сурадык да биз Ислам университетинде окуп жүргөн. Эмне себептен десек, силер корксуңар, кополсуңар, дайым эле тозок менен коркутасыңар. А буларга барсак, биринчи тозуп алган сөзү Кудай сени сүйөт деп айтып атат. Анан мен кайсын тандашым керек дейт. Ошон үчүн балдарды биз айтып атабыз, тарбияда кыздарды жек көрсөтүп, жемелеп эмес, Кудай сени сүйөт деп тарбиялаш керек. Чындап Кудай сүйөт. Мусулман үй бүлөдө алып келип атпаганда кайсы далил бар анан сүйбөй турган? Ошондой жумшактык, тазалык, ариеттүүлүк менен кылсак, муктаждарга жардам берсек, Кудайдын буйрса мен ойлойм көп нерсенин алдын алабыз. Анан бул Кудайдын суноосу. Ошон үчүн мына бул илимдүү дамылдаларыбызды, балдарыбызды биз пайдаланышыбыз керек. Кимдин тагдырына ошондой кайырдыйдык жазылса, эми ал өзү каалаптыр, мейли. Тилекке каршы Кудайдын эми тагдыры экен, ал өзү каалап атат. Бирок биздин жаш келечек муун ошондой болуп кетпеш үчүн жаш кезинде дамылдарыбызга таалим тарбияга мектептен кийин бериш керек, жайкы лагерге бериш керек. Жаш кезде алган тарбия ташка тамга басканда эстен чыкпайт. Аны эч ким буза албайт дагы. Имам Шафии жаш кезинде тарбия берип, ушу иман сабагын алып калуу туурасында мындай дейт. Имам Шафии 3-чү мазхабтын ээси. Аябай кедей болуп, атасы өлүп калып, энеси бөкө илим алып, илим алууга мүмкүнчүлүгү жетпей, сөккө жазып окуган адам болгон. Куранды ушунчалык зыян берген Аллах Таала курбанчылыкка жараша. Бир бетин жаап коюп окуган, ачып койсо бул да жатталып кете тургандай болгон да. Улуу адам болгон. Имам Шафии радиаллаху мынтип айтат. وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ. Ким жаштайында ата-энеси себепкер болуп 5 мүнөт бесаам убактысында илим алууга чыдабаса, өмүр бою түркөйлүк, наадандык, илимсиз, билимсиздиктин канын ичип өтөт дейт, Кудай сактасын. Кор болуп өтөт дейт. وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ 4 لِوَفَاتِهِ. Жаштыгында илим алып, тажрыйба топтогон балага анда бул тирүүдөй өлүк болуп калат, ага 4 рекет такбир айтып жаназа окуш керек болот дейт. Муну түз кабыл албайлы, коомдо байыме жаратып ийбесин. Бул дегени жаштыктын гүлгүн кырчын кези илим тарбия менен коштолгон экен да. Балдарыбызга жакшы окутуп алышыбыз керек. Дайым айтам, аталарым, агаларым, мектепте 11 жылда бала минимум 5 тил билбесе өмүрү текке кетет. 11 жыл 5 тилди биле албаса өмүрү текке кетет. Эне тилин мыкты сүйлөсүн. Араб тилин билсин, бейиштин тили, бул Курандын тили. Анан англис тилин билсин, дүйнөлүк медицина каяка тапшыр. Ушундай тилдерди билсин бала. Иманы мына дамылдарыбыздан алган сабагы менен 11-ди бүткөндө Куранды шыр окуп калсын. Жок дегенде намаздын маселелерин билип калсын дегендей да. 11 жыл бул өтө керек жыл. Балдарыбыздын өмүрү ысырап болбосун. Акырында айтып атат, ырдын акыркы 2 сабында. Ва затул фата валлахи бил илми ва тука иза лам якуна ла атибара ли затиги. Эгерде жаштык кезде балада 2 касиет табылбаса, анын жаштыгы мастыкка айланып кетет дейт. 2 касиет кайсы? Бил илим, билим болуш керек анда. Биринчи шариат илими, анан дүйнөнүн илими. Экинчи такыбачылык болуш керек. Такыбачылыкты үйрөтүш керек да балага жаштайынан. Мечитке ээрчитип берип көп үйрөтүшүбүз керек болот.